Көптөр күйөө чыккан айымдар саҥаран көптөрүнүн балдары бар. Көптөр болсо окуу жайын бүтүп анан кийин иштеп атасыңар. Ар кандай айымдар саҥар да бул жактачы. Анан мен айтып кетет элем, мен ошо өзүмдүн блогумда бар. Жазылсаңыздар болот. Ал жакта укук жөнүндө көп айтып берем. Кыргызча маалымат, азыр көбүрөөк айтканды баштайм, анан көбүнчө орусча маалымат да. Анан мен бүт бардыгына эле айтып кетет элем, ошо укук бул сиздин коопсуздугуңуз депчи. Эмне үчүн? Анткени биз болсо төрөлгөндө биз жана төрөлгөн жөнүндө күбөлүктү алабыз. Күйөөгө чыкканда мисалы ошо свидетельство о браке алабыз, ЗАГС алабыз, ЗАГС деп коебуз кыргызча. Окууга барганда биз болсо ошо окуу жайы менен жана келишим түзүп анан кийин балабызды же өзүбүз окууга барабыз. Студент болгон кезибизде ошол эле университетке документтерди тапшыргандан кийин ошо университет менен келишимди түзүп, анан кийин ал келишимде ар бир ошо условияларын баарын жазып, акчасын жазып, мөөнөтүн жазып, жана башка нерселерди жазып, анан кийин гана окууга келебиз. Жумушка келгенде деле биз ошо келишимдин негизинде жумушка барабыз. Ошондуктан мен ойлойм биздин укук ошо биздин жашообуздун ар бир мындай ар бир жеринде ушул укук абдан мындай маанилүү да. Так выяснимаете, да. Анан кийин болсо мен ойлойм бул абдан маанилүү, керектүү нерсе. Менин ошо юридикалык практикамда абдан көп айымдар, көбүрөөк айымдар болгондо, анан көбүрөөк мындай мүлкүлөрү жок калган, мисалы балдарын алып кетишкен, жана акчалары жок калган, ошондой нерселерди абдан көп көргөм. Ошондуктан мен ошо өзүмдүн блогумду алып барып, көбүнчө менде айымдар жана кыздар ушуну эмне үчүн ушу укук жөнүндө ойлонуш керек, эмне үчүн алдын ала ушул адвокаттарга, юристтерге кайрылыш керек, эмне үчүн ошо бирдеке жасаардын астында, бизнес жашаардын астында, мындай билбейм, күйөөгө чыгаардын астында ушунун баардыгын сүйлөшүп, анан кийин келишим түзүш керек. Ошол жөнүндө айтып берем. Мисалы мен практикамда мындай нерсе болгон да, бир 6-7 жыл мурун көп эле нерселер болгон булар, бирок мен ошондо аябай капа болгом да. 6-7 жыл мурун бул жакта мага бир айым келип, мен анда бир фонддо иштегем, юрист болуп. Анан ал айтканда, мен мынакей 4 балам бар, мен 20 жылдан бери Москвада иштеп, келип кетип, анан акыркы жылдары ошо улуу кызымды да алып кетип, анан ал жакта иштеп жүргөм. Андан кийин иштегенде, бияка келгенде акчанын баарын таап, анан кийин бул жакта менин күйөөм, болсо балдарым ошол үйдө жашап, анан кийин чоң тамсы алып, анан кийин келгенде бир жарым жылдан кийин күйөөм айтты, сен укугуң жок бул үйгө, анан кийин чыгып кете берсең болот деп айтып атат, дейт. Анткени алардын жана ЗАГСы жок экен да. Алардын ортосунда жана кыргызча эле нике жасап койгон экен, бирок ЗАГСы жок экен. Анан ал айым айтты да, келип, аны ошо күйөөмдү, менин 4 балам бар, кандай эле ушундай болсун. Анан кийин мен болсо 20 жылдан бери тиги Москвада иштеп, балдарымды алып кетип, балдарымды көрбөй, анан кийин ошондойдун баарын жасап атсам, эмне себептен мени үйдөн кууп чыгат? Андан кийин чын эле мен тиги үйүм жок каламбы, мүлкүм жок каламбы? Андан кийин ошол киши, биз ортобузда 4 бала бар, ошол кишини мага үйлөндүртүргүлө деп мага кайрылган да. Мен абдан өзүм капа болдум. Анан кийин ал айым да капа болду. Бир сыйра ыйлап чыктык. Анан кийин андай закон жок. Бирөөнү эчкимди күйөөгө тийдире албайт. Анан кийин анын каалоосу жок да. Же эчкимди мындай аял алууну мындай атайын кандай, орусча кандай болот? Насильно никто женить не может да, кыргызча да, анын каалоосу жок, мындай аял алдырта албайт. Ошондуктан ал болсо, ал айым мага ошол кезде иштенбей кеткен, бир сыйра ыйлады. Анан кийин мен айттым, башка юристтерге да кайрылып көргүлө, алар деле ошондой силерге маалымат берет. Бирок ошону сиз болсо өзүңүз эле мурунтан бери эле ошо күбөлүк, нике күбөлүгүн алып туруп, анан кийин ошондой эле ойлонсоңуз болмок десем, ал айтты, ошо мурунтан бери эле биринчи жолу күйөөмдүн паспорту жок болуп калды. Андан кийин дагы бирдеке болуп калды, ошентип кала берген. Анан кийин ойлонгон деле эмесмин. Эми ортобузда 4 бала бар. Ушунча нерсе, ушунча жылдан бери ошо күйөөм менен, анан балдар менен канча нерседен өттүк. Анан кийин ушундай болуп калабы деп. Ошондой болот. Ошондуктан ошондон баштап мен аябай ойлонуп баштадым да, эмне үчүн ушундай болот деп. Анан 2-3 жыл мурун ошо өзүмдүн блогумда көп маалыматтарды кыргызча, орусча мындай маалыматтап баштадым. Ошондуктан сиздерге деле айтып кетет элем, ошо алдын ала кайрылыш керек да, юристке болобу, башка специалистке деле болобу, алдын ала баарын билип алсаңар абдан жакшы болот. Анан силер мисалы
Бизде көптөр ойлошот да, мынакей бизнес баштаганда деле мындай күйөөсү менен бизнес баштаганда деле кичинекей нерсени деле өзүңөр деле баштаганда же курбуңар менен баштаганда же досторуңар менен баштаганда же мисалы бир туугандарыңар менен деле же апаңар менен деле бизнес баштаганда бир нерсе баштаганда ошо силер биринчи сүйлөшүп алсаңар керек да ошонун кандай ушинтип бирге иштейбиз, кандай бизнес жасайбыз, анан кийин кандай шарттары бар, акчаны кандай бөлөбүз, анан кийин ким эмне нерсе жашайт, ким кайсы жумушту кылат, кимдин кайсы жактары бар, кимдин жаман жактары бар, ошонун баарын сүйлөшүп алышыңар керек да. Ошол сүйлөшүүнү жөн эле ооз эки сүйлөшүп албай эле сөзсүз түрдө ошол келишимге жазып алып, анан ким эмне кылат, ким канча убакытты бөлөт, ким канча акчаны бөлөт, анан кийин ким ким менен сүйлөшөт, ошонун баарын жазып, анан кийин ошо келишимге жазып жана кол койсоңор эң жакшы болот. Дагы бир мен ойлойм, бул абдан маанилүү, анткени ушу жаңы бизнес баштаганда же мынакей күйөөгө чыгып баштаганда деле кыздар ошо мырзалар деле алардын астында эмнегедир бизде ушул шарттар жөнүндө ошо ойлонушпайт да. Андан кийин мен ойлойм ушу кыздарга дайыма эле айтып кетет элем, эркек балдарга деле да, ошо бир жаңы үй бүлө баштап атканда өзүңөрдүн жашоо шартыңардын бүт баарын сүйлөшүп алышыңар керек. Бул абдан маанилүү. Андан кийин болсо башталат да, мынакей мен буну билген эмесмин, анан тигини билген эмесмин, анан кийин кайненем менен жашаш керек экен, анан кийин мен декретте отуруп калганда мисалы аны мени ким багат же баланы ким багат, анан ошол нерселерден анан кийин көбүнчө мындай бири бири менен түшүнбөстүктөр жана ажырашуулар болот да. Бизнесте деле ошондой. Чын эле мен эми түшүнөм да, жаңы бизнес баштап атканда эми ойлонбойсуң тиги керек экен, бул керек экен деп, анан кийин эптеп бир ошо идеяны ишке ашырып, анан кийин мисалы ишке ашыргандан кийин акча табыш керек. Бирок акча таап баштаганда анан бир аз мындай акча көбүрөөк болуп баштайт, анан кийин мындай жоопкерчилик да көбүрөөк болуп баштайт. Ошондо деле кеч эмес, ошондо деле экөөңөр ошо партнерлор менен сүйлөшүп отуруп, ким эмне иш кылат, кандай шарттар менен жасайбыз, ошо прибыльди кантип бөлүшөбүз, ошонун баарын силер сүйлөшүп алышыңар керек. Анан кийин экинчи партнер менен мисалы бирдеке болуп калса, силер кандай кылып иштейсиңер, эмне болуп каласыңар, ошонун баарын сүйлөшүп алыш керек да. Мен ойлойм бул абдан маанилүү. Дагы бир мындай өзүмдүн практикамдан айтып кетейин. Бир 2 ай мурун бир айым кайрылганда Бишкектен эле, анан кийин ал айтат, көп жылдан бери ал Россияда иштеп, жанагы тигүүчү швейный бизнес жасап, анан кийин прибыльдери көп болуп, жакшы болуп, анан кийин өзү ошо Россиянын жараны экен да. Анан биринчи күйөөсү каза болгон экен көп жылдан бери, анан 2 баласы бар экен. Анан болсо ошо өзүнүн бизнестерин Бишкекке деле жанагы заказдарды бияка жөнөтүп, анан кийин тиги инисин кошуп алган экен да, өзүнүн бир тууган инисин. Анан кийин бир мүлкүн үйдө болсо чоң квартираны, андан чоң квартира 200 квадраттык метр, аны болсо апасына каттатып койгон экен. Анан кийин азыр болсо көп жылдан бери иштеп, азыр акчасы деле бар, бүт баардыгы жакшы. Экинчи күйөөгө тиейин деп атса, ошо апасы, тиги иниси бүт баардыгы каршы болуп атыптыр. Бул бир. Анан кийин ал айтат да, мынакей үйүмдү бергиле эми кайта мага, анан кийин жанагы инисине катталган жана бизнести мага кайтаргыла десе, иниси бербей койду. Апасы дагы айтат, эми сеники көп да, аны эмне кыласың, башканы деле иштете бер, мен бербейм деп. Бул болсо ошол айым келет, эми эмне кылса болот, эч нерсе жасаса болбойт, анткени сиз өзүңүз ошол бизнести ошо иниңизге каттатып койдуңар, ошол бизнести ошол үйдү апаңызга каттатып койдуңар, ошондуктан эч нерсе жасаса болбойт. Андан ал өзү дагы абдан капа болду, эми мен деле капа болдум, эми бир тууган иниси, анан кийин апасы аларга ишенип, анан кийин ошонун баарын жасаса, алар бербей койду. Ошондуктан мен ойлойм, бирдеке жасаардын астында алдын ала ошо барып билип алсаңар, ойлонуп алсаңар, анан кийин жакшы ошо келишим түзүп, анан ошо шарттарын жакшылап сүйлөшүп алсаңар, анан кол коюп койсоңор абдан жакшы болот. Анткени өзүңөр эле мындай өзүңөрдү мындай защищать орусчасы кандай болот, өзүңөр эле коргойсуңар да. Мен буга абдан ишенем.
Бул бир. Анан кийин экинчиси болсо мисалы балдар жөнүндө деле да, мисалы менде дагы бир мен мындай практикадан айтып кете берейин да, анткени ошол практикада кандай иштер болгон ошону айтып берсең андан мындай түшүнүктүү болот да. Мага бир 5 жыл мурун болуш керек бир апа келген да. Ал болсо күйөөсү өлгөндөн кийин өзүнүн чоң үйүн ошо эмеге өзүнүн кичүү баласына каттатып койгон да. Анан кичүү баласы аял алгандан кийин анан өзүнүн баласы төрөлөт, анан кийин ошо апасын сабап туруп анан үйүнөн кууп жиберет да. Анан апасын киргизбейт үйгө. Апасы болсо эме милицияга биринчи заявление берген эмес, арыз берген эмес. Андан кийин болсо бир нече айдан кийин милицияга арыз берип, андан кийин ошо мен ушул үйдү тиги балама атайын белекке бергем, дарственный боюнча дарственный договор дарение кылып, андан кийин болсо эми мени үйдөн кууп атат, эмне кылам десе, эч ким жардам бере албайт, сот да жардам бере албайт. Бирок ал өзү милицияга кайрылып, андан кийин кылмыш ишин козгоп 1-2 жылдан кийин, андан кийин болсо гана ошол ал баланы сот жоопкерчиликке мындай тартып, андан кийин гана ошо договор даренияны признать недействительным деп сот ошондой чечим чыгарган. Бирок бул ушул иш болсо мындай 4 жыл болуш керек. Ошо 4 жыл же 3 жыл же 4 жылга созулду. Ал мен болсо же 4-чү же 5-чи адвокаты болдум. Ошол 3-4 жылдын ичинде ошол апа Кристик борбордо жашады, туугандарына жашады. Андан кийин бир аз мындай эски үйлөрдү арендага алып жашады. Көрбөгөндүн баарын көрдү да. Ошондуктан мен бүт бардыгына эле айтам, ошо мага кайрылгандарды жана өзүмдүн блогумда деле жана маалымат катары айтып кетип атам. Ушул бирдеке жасаардын астында, мисалы ошо договор дарениянын жасаардын астында деле биринчи ойлонуп, карап, анан специалистке кайрылып, андан кийин ошо шарттары кандай болот, анан дарение жасасам жакшы болобу же наследие завещание жазсам жакшы болобу, ошону билип алсаңар өзүңөргө эле абдан жакшы болот да. Мен буга абдан ишенем, анткени ушундай жаман нерселер анда мен ойлойм азыраак болот эле депчи. Суроолоруңар бар болсо дагы деле бере берсеңер болот. Бизнес жөнүндө деги эле мен ойлойм сөзсүз түрдө бизнести баштаардын астында ошол өзүңөр жасасаңар, анда өзүңөр деле мындай ойлонуп, силер бизнес жасаганда мындай максатыңар бар да, кандай максат менен ошондой бизнести жасайм деп, ошону ойлонуп, анан башкаларды карап, жана ушундай бизнес жасагандарды, андан кийин мисалы ошо башка ийгиликтүү, мисалы айымбы же ишкер айымбы же мырза болобу, аларга кайрылып, андан кийин бир аз сурап, мындай кандай кылсак болот, алардан мындай кеңеш сурасаңар, мен ойлойм бул жакшы болот. Анан сөзсүз түрдө ошо жанагы юридикалык жактан дагы ошону карап алсаңар болот. Мисалы бизге жана билбейм ким билет, жана Lucky Socks деген байпактар барго. Жана досум абрикосум, анан кийин каражаным деген башка ар кандай мындай байпактар барго, кимдер билесиңер? Lucky Socks деген компания, анын билесиңерби? Абдан сонун да. Мен дагы аларды жакшы көрөм. Андан кийин мисалы алар болсо 2 жыл мурун мындай жаңы жылдын астында, ошо 8-марттын астында, жаңы жылдын астында, мындай ар кандай 14-февралдын астында, 23-февралдын астында мындай атайын сонун байпактар чыгарат да. Анан рожденный в СССР деген мен билем, досум абрикосум, андан кийин кыздар жөнүндө кыйын кыз деген да, ар кандай байпактар чыгарышат, андан кийин аны сатышат да. Алар болсо мындай просьбасы менен кайрылышканда, ошол алар болсо ошо атайын ошо өздөрүнүн байпактарын чыгарат Кыргызстанда. Андан кийин көп иштешет. Андан кийин ошондой дизайндарды чыгарганда алар атайын мындай специалисттерди чакырышат, аларга акча төлөшөт. Андан кийин алар болсо биринчи өздөрү идеяны табышат. Андан кийин идеяны тапкандан кийин, андан кийин эме ошо дизайнерди чакырып, ал ошону тартып берет. Андан кийин баарын кылганда, андан кийин гана производствого салып, андан кийин ошолордун байпактардын баардыгын чыгарышат да, андан кийин сатышат. Алардын баасы 150 же 140-160 сом болуш керек да. Андан кийин аларды мисалы жана магазиндерге, чоң магазиндерге коюшат. Менин билимче жана Глобуста, Азияда бар да ошондой байпактар. Анан алар болсо айтат, ошондой эле байпактарды ошо бир 2 жыл мурун, ошо 1 жарым мурунбу, бизде эле ошо
бирөө алып кетет. Мисалы ошо бир байпактар сатып алат, анан кийин ошо дизайндарын эле ошондой эле дизайн түп ошондой эле, бирок башка компания анан кийин аны болсо Кытайдан жасап, же Кытайданбы же Өзбекстанданбы жасап, анан кийин арзан кылып, анан кийин өзүнө сатып атышат да базарда. Анан биз болсо кандайбыз? Биз болсо арзанды жакшы көрөбүз да, же акысызды, бесплатныйды баардыгы жакшы көрөбүз да. Анан элдер ошону сатып алат. Эмне кылсак болот депчи. Анда мен ошону айтат элем. Ошо Lucky Socks деген компаниянын азыр болсо товарный знак Lucky Socks да, товарный знак деп коет. Алар болсо ошо кыргыз патентке барып, өзлөрүнүн жана товарный знакты регистрация кылышкан. Ошондуктан алар болсо өзүнүн ошо сотко берип, биринчи жана кыргыз патентке берип, анан кийин сотко берип өзүнүн укуктарын корголосо болот да. Андан бери алар болсо уведомление тиги бу жазганда, тигилер ошондой жасаганды, башка жана конкурент компания ошондой жасаганды жасатпай калды да. Бирок ошол болсо Lucky Socks деген компания өзү кыргыз патентке жазып, анан кийин регистрация товарного знака кылып, ал болсо андай процедура болсо 7 ай болот. Андан кийин акчаны төлөйсүң. Андан кийин болсо алар болсо азыр билишет да, өздөрүнүн свидетельствосу бар, свидетельство о регистрации товарного знака деген. Ошону алып, андан кийин өздөрү коргошкон. Бул эң жакшы. Алардын болсо ошондой кыргыз патентте регистрациясы жок болсо, алар болсо башка компания алып, ошондой эле кылып, ошондой эле байпактарды алып сатып берсе, алар болсо өздөрүн коргошо албайт. Ошондуктан бул дагы ошо жана коргоо жөнүндө, укук жөнүндө да. Бул бир. Бул бир эмес, бул билбейм уже кайсы номер менен кетти да. Анан биздин эле күнүмдүк жашоодо мисалы мага көптөр кайрылышат. Мынакей садикке барганда, анан баламды мындай карашпай койду деп көбүнчө айымдар карайт, атат. Анан кийин мектепке барганда балама тиги учительницасы агайы же дагы бирдеке деп койду, анан кийин ата энелерге да бирдеке деп койду деп. Ошондо силер биринчи өзүңөр билип алышыңар керек. Силер мисалы садикке алып барганда өзүңөрдүн ошо садиктин укуктары кандай, анан кандай мындай обязанностьтары бар да, кандай өздөрүнүн эмне кылыш керек, садик эмне кылыш керек, андан кийин ата эне эмне кылыш керек да. Ошонун баардыгы бизде закондордо жазылган. Анан кийин силер болсо бир же мынакей азыр бүт баарыңарда колуңарда телефон бар, мынакей өзүңөр деле жана ошо ар кандай ошо цифровой навыктарга үйрөнүп атасыңар. Ошонун баарын окуп билип алсаңар, эми баардыгын эмес, керектүү нерселерди өзүңөр эле билип алсаңар, телефонго деле кирип орусча маалымат толтура, англисче маалымат андан да толтура, кыргызча маалыматты азыр деле ошо бар. Баардыгы да ошону окуп алсаңар, бир аз билимдүү болуп каласыңар. Ошол эле мектепке барганда, ошол эле садикке барганда ата эне катары өзүңөрдүн укугуңарды билип каласыңар. Анан кийин өзүңөрдүн жана эмне кылыш керегиңерди, анан кийин кандай эмнеге укугуңар бар, кандай жана обязанностьуңар бар, ошонун баарын билип каласыңар да. Анан кийин өзүңөргө да мындай сүйлөгөндө үнүңөр да мындай жоонураак болот да. Мектепке барганда мисалы баягы күнү мага бир ата эне жазып атат, мынакей биз мектепке барганда тиги ошо биздин класс жетекчибиз бизге айтып атат, мынакей ой силер баргансыңар, тиги директорго баргансыңар, завучка баргансыңар, анан кийин мага да аттангансыңар. Ошондуктан мен силердин балаңарга дагы бирдеке коем дегенди, анан кийин силерди класстан чыгарам деп. Анан мага жазышып атат да ошо ата энелер. Мен айттым ата энелергечи, мисалы бул мисалы силер баланы мектепке бергенде, бала ошо мектеп менен мындай мектептин ортосунда жана ошо ата эненин ортосунда мындай келишим болот. Ал жакта ошо мектептин укугу кандай, мектеп эмне кылыш керек, кантип окутуш керек, кандай стандарттары бар, андан кийин ата эне эмне кылыш керек, акчасын төлөш керекпи, жана формасын алыш керекпи, ошонун баары жазылган. Анан кийин силер дагы ошо элементарный нерселерди билсеңер өзүңөргө жакшы болот да. Анан кийин силерге мисалы ошол эле класс жетекчи же башка бир мугалим бирдеке деп айтып атса, анан силер ошол ачып ошо келишимди окусаңар, эмнеге укугу бар, эмнеге укугу жок. Анан кийин ошо мен ошол эле ата энеге айттым, силердин укугуңар бар да, мектепке кайрылып, балам кантип окуп атат, анан биздин укуктарыбыз кандай, тиги мектептин укугу ушундай болсо, мектеп ушундай стандарттарга карата үйрөтүш керек балдарга, анан тамагын бериш керек. Ошонун баарын силер өзүңөр билип, ошо мугалимге барып, завучка барып, директорго барып, ошону билгенге укугуңар бар. Ошондуктан силер жаман эч нерсе кылган жоксуңар. Ошондуктан ушуларды ушундай мындай элементарный, жөнөкөй нерселерди билип алсаңар, бул силердин ушу күнүмдүк жашооңордо силерге абдан жакшы мындай жакшы болот да. Өзүңөр деле өзүңөрдү мындай уверенныйраак сезип каласыңар да. Ошондуктан мен ойлойм, бул абдан керектүү нерселер.
Дагы ошо мисалы бизде мен ошо блогумда ар кандай темаларга эме кылсам, мындай кичинекей рилстер жасаганда ошо айымдарга көбүнчө мынтишет да, айымдар жанагы магазинге барганда, андан кийин ар кандай бирдеке буюм алганда, косметика алабы же кийим алабы, көйнөк сатып алабы, ошону жакпай калса же мисалы размери келбей калса же өңү жакпай калса, аны кандай кылып кайра мындай жөнөтсө болот да. Ошол жөнүндө көбүрөөк мындай рилс чыгарганда абдан көп лайк басышат. Бир жагынан айымдар, экинчи жагынан ошо магазиндин тиги ошо сатуучулар да. Ошондуктан аны деле билип алсаңар болот. Мисалы бизде ошо Кыргызстанда закон о защите прав потребителей деген бар. Анын негизинде силер магазинге барып, ошо мисалы непродовольственный товар, кийим, мисалы китеп же сумка же башка мындай бут кийим сатып алсаңар, анан кийин силерге үйгө келгенде мисалы жакпай калды же размери туура келбей калды же өңү жакпай калды же дагы бирдеке болсо, аны 14 күндүн ичинде силер ошол эле дүкөнгө же ошол эле сатуучуга кайра кайтарсаңар болот, же башка товарга мындай обменять этсеңер болот, мындай алмаштырып алсаңар болот да, же болбосо ошону болсо акчасын кайта кайтарсаңар болот 14 күндүн ичинде. Бирок ошол товар, ошол кийим, ошол эле бут кийим же ошол эле китеп, ошол эле сумка жапжаңы бойдон болуш керек, чеги бар болуш керек, жаңы этикеткасы бар болуш керек, коробкасы бар болуш керек. Ошонун бүт баардыгын кийбегендей болуп кайта алып барып, анан кийин ошо же акчасын кайтарып алсаңар болот, же башка кийимге алмашып алсаңар болот, же мындай акчасын кайтарып алсаңар болот да. Мен ойлойм, бул абдан керектүү жана күнүмдүк керектүү нерселер. Ошондуктан мен дагы деле айтып кетет элем, ошо укук сиздин коопсуздугуңар депчи азыр. Бул керектүү нерсе. Же мисалы косметика же мисалы дары алып атасыңарбы аптекага барып, же мындай кыздар косметиканы жакшы көрөт да, эме ойлойм, мен деле жакшы көрөм. Барып же крем сатып аласыңарбы, же башка косметика сатып аласыңарбы, же шампунь сатып аласыңарбы, аны деле билиш керек. Ошондой мисалы косметиканы сатып алсаңар, косметиканы кайра кайтара албайсыңар. Анткени бизде ошо мыйзамда эле жазылган атайын мындай список бар. Кайсы товарлар, кайсы буюмдар кайта кайтарылбайт. Бул болсо ошо кайта кайтарылган буюмдар, булар болсо дарылар, косметика да кайта кайтарылбайт. Андан кийин жанагы алтын, күмүш, башка нерселер да кайрылбайт. Жанагы байпактар, колготкилер, носкилер, ошолор деле кайта кайрылбайт да, жана башка буюмдар. Ошондуктан ошонун баарын билип алсаңар силерге абдан жакшы болот. Анан дагы бир айтып кетейин дедим эле, бизде жана тиги ноябрда баардык эле ооруп калышат го, черная пятница депчи. Мен деле мурун абдан жакшы көрчүмүн, бирок азыр азыраак барып калдым ошо черный пятницага. Жаңы жылдын астында ошо ноябрда черная пятница болот. Анан кийин бүт баардык эле ошо скидкаларды, жеңилдемелерди күтүп, анан кийин магазиндерге барып, анан кийин 50% скидка, 60% скидка, жеңилдетүү, 70% жеңилдетүү деп, анан кийин биз көптөр эле ойлонбой эле эме арзан экен деп эле алып алабыз да. Анан ошол жакта магазинге барганда бүт жерде моундай объявлениялар турат да. Менин билишимче, по скидке проданный товар, или проданный товар со скидками обратно не возвращается дегенчи. Бирок бул дагы туура эмес, анткени сиз болсо скидка менен сатып алдыңызбы, жана черный пятницадагы сатып алдыңызбы, жаңы жылдын астында тиги эме рождественский скидка менен сатып алдыңызбы, айырмасы жок. Эгерде ошол эле товарды сатып алсаңыз, анан кийин ошо скидка менен анан кайта магазинге алып калып бирдекеси сизге туура эмес болуп калды, же размери, же өңү, же башка бирдеке болуп калды, бирок ошол эле товарды чеги менен, анан кийин тиги жапжаңы боюнча коробкасы менен, этикеткасы менен алып келсеңер, ошо сатуучу дүкөн кайта алганды, анан кийин силерге акчаны кайтарып бергенди же башка буюмга алмаштырбоонун сизге алардын укугу жок. Ошондуктан буну билип алсаңар өзүңөр үчүн, сиздер үй бүлөгүңүз үчүн жана жакындарыңыз үчүн абдан жакшы маалымат деп ойлойм да. Дагы эмне жөнүндө айтып кетейин. Мисалы биз болсо онлайн магазиндер деле да ошондой эле да. Ошондуктан бул силерге керектүү маалыматты өзүңөр минтип
Google'dan карап бизде бүт жерде Google бар да азыр бүт баарыңарда эле телефондор бар да. Андан кийин ошонун баарын биле алсаңар абдан жакшы болот. Кыргызча маалымат, орусча маалымат же бизде болсо мен дагы айтып кетет элем. Көптөр айтышат да ушу бизде адвокаттардын тиги акчасы кымбат, анан кийин юристтер кымбат. Бизде менин бул жеке оюм, ошо биз көбүнчө эле мынтип налыганды жакшы көрөбүз да. Андан кийин тиги кымбат, анан бул кымбат, эми кымбат деле эмес, кымбат деле эмес. Кымбат болсо анда башка юрист тапкыла. Бизде мен сиздерге айтып кетет элем, 114 номери бар да, 114 горячая линия 114. Ал жака чалып билсеңиз болот, акысыз юридикалык жардам алсаңыз болот. Кыргызча болобу, орусча болобу, ошол 114 ошо кыска номерине чалып акысыз юридикалык жардам алсаңыз болот. Кыргызча же орусча бүт юридикалык маселелер боюнча жана бүт юридикалык суроолор боюнча да. Андан башка мындай балдарга карата зомбулук же дагы бирдеке болсо, балдар болсо өзүңөрдүн балдарыңарга деле айтып койгула. 111 номери бар да. Горячая линия для детей да. Бүт мектептерде илинип турат. 111ге ар бир бала чалса болот. Андан кийин алар жардам сураса болот да, ар кандай маселелер боюнча да. Бул абдан маанилүү, абдан керектүү нерсе. Ошондуктан өзүңөр да билип алгыла. 114 номер бул болсо 9-дан 6-га чейин болуш керек да. Кыргызча, орусча, юридикалык маалымат ар бир суроолор боюнча силерге телефондон, ошо мүмкүнчүлүк болсо телефондон консультация бере алышат. Мындан тышкары дагы Кыргызстан боюнча 40тан ашыгыраак болуш керек акысыз юридикалык жардам берген центрлер бар. Ошолор болсо жардам беришет. Кыргызстан боюнча ар бир региондо бар. Ал жака кайрылып силер болсо любой суроо менен акысыз юридикалык консультация алсаңыздар болот. Бул мен ойлойм абдан керектүү маалымат бүт кыргызстандык жарандарга. Кыргызстандын жараны эмес болсоңуз деле ошол юридикалык центрлерге барып акысыз юридикалык жардам алсаңыз болот. Эми мен айтып кете турган нерсем дагы ошо айымдарга карата зомбулук жөнүндө да. Бул тема абдан мен көп жылдан бери ушул тема менен иштейм. Андан кийин мен ойлойм ошо айымдарга, бул жактан айымдарга, балдарга мындай керектүү маалымат керек. Анткени көптөр эле айтат го, бизде кыргыздарда ушундай менталитет, андан кийин кыздарды коргой беришет, андан кийин бул болсо келиндерди коргой мындай кемсинте беришет, айымдарды, кыздарды. Андан кийин мен деле мындайды көп көргөм. Мен деле айылда өскөм. Мен өзүм Таластан болгом. Таласта мектепти бүтүп, Таластан окугам. Андан кийин Бишкекке келип, ошо юридикалык университетке, юридикалык факультетке тапшырып, анан бул жакта окуп, андан кийин көп жыл иштеп, андан кийин тренингтерди өтүп, андан кийин ушундай мындай ар кандай маалыматтарды айымдар менен бөлүшүп баштадым да. Бизде Кыргызстанда көптөр ушу айымдардын мындай карьерасы мындай токтоп калат да. Андан кийин болсо көптөр болсо мектепти бүтүп атканда деле азыр деле ушундай болуш керек. Билбейм, мурун бизде ушундай болчу да. 16 жашка, 18 жашка чыгып баштаганда эле сен качан күйөөгө тиесиң, анан кимге тиесиң деп эле айтышып берет да. Мен ойлойм, бул абдан туура эмес депчи. Менин деле ошентип 18 жашыман сурай беришкен да, бирок мен папам менен мамам, ата энем эч качан мага күйөөгө чык, андан кийин эми чыгыш керек да, эми күйөөгө чыкпай каласың деп айткан эмес да. Ошо папам менен мамама чоң ыраазычылык да. Анткени туугандардын баардыгы сурай беришчи, айылда тем более мен Бишкекте жашаганда деле эми качан күйөөгө тиесиң, эми айжан, эми эч ким албай калды, эми ушул монча эле калып каласың деп мен үй бүлөмдө улуу кызмын, ошентип айта берчи да. Андан кийин бирок ата энем эчтеке деп айтпачы, анан мен көптөрдү андай укпачымын да. Ошондуктан мен ойлойм, азыр деле айылдарда деле ошондой ситуация, мындай абал ошондой болуш керек. Анан мен силерге айтат элем, кыздарга силерге бирдеке ким бирөөлөр ошентип айтса, айланайын укпагылачы, же сиздер болсо кыздарыңар бар болсо антип айтпагылачы. Анткени бизде айтат го, отурган кыз ордун табат. Мен айтат элем, окуган кыз ордун табат. Аны жанагынтип качан күйөөгө тиесиң, анан минтесиң, анан тигинтесиң деп ордун айтканда, же бизде кыргыздар айткычу эле го, кыз бул үйдө конок, андан кийин күйөөгө тийип кетет депчи. Эми ар бир киши, ар бир адам, айым болобу, эркек болобу өзү билет качан күйөөгө тийиш керек, качан аял алыш керек, анан кимге тийиш керек, качан бала төрөш керек. Бул мен ойлойм ар бир киши өзү тандаш керек. Жана биздин Кыргызстандагы
жана мыйзамдарда дагы ошондой жазылган да, конституциябызда дагы, ошо башка мыйзамдарда дагы ошондой жазылган. Ошондуктан мен ойлойм, бул силер наоборот кыздарга, мындай жаш балдарга айтышыңар керек. Ай, балдар, окугула, окусаң билимдүү болосуң, башка мындай башка жака барып иштейсиң, окуйсуң, мына дүнүйөнү көрөсүң да. Ошентип айтышыңар керек. Андан кийин аларга наоборот мындай поддержка кылып, ай оку, кел жардам берейин, мынтем тигинтем деп, бул эң жакшы болот. Анткени мисалы көп кыздар күйөөгө тийгенден кийин мынакей үйдө отуруп калат мындай жана университет бүткөндө деле, мындай 5 окуп, алтын медаль окуп, анан кийин кызыл диплом алганда деле, анан кийин күйөөгө тийгенде анан көптөр үйдө отуруп калат. Анан кийин айтышат да, мынакей үйдүн жумушун жасашат, анан кийин күйөөм барып иштесин, күйөөм баксын, анан күйөөм алдыга кетсин деп ойлонушат. Анан кийин биякта мен ойлойм, кайненелер деле, ай бул деген келин да, үйдүн жумушун кылыш керек, мынтиш керек, тигинтиш керек. Андан кийин эми балдар да караш керек. Мен деле аны түшүнүп атам. Мен деле келинмин да. Бирок балдарым азыр күйөөгө чыга элек, анан кийин аял ала элек. Мага көп бар. Бирок силер мынтип ойлонсоңор, келин болгондо бул жакшы. Бирок келин деген бул кул эмес да. Келин деген бул башка, кул деген бул башка. Андан кийин силердин кызыңар же келиниңер деле билимдүү болсо, мындай көрүнүктүү болсо, акча тапса, силер жакшы эле, силер деле аны жакшы көрөсүң. Мен баары бүт айымдарга айтат элем. Ай, билимдүү болгула, окугула, өзүңөрдүн ден соолугуңарды карагыла. Андан кийин өзүңөр болсо мынакей акчалуу, ден соолуктуу болсоңор, өзүңөргө өзүңөр ишенип мындай жакшы жашасаңар, анда силердин балдарыңар деле ошондой болот. Силердин балдарыңар, кыздарыңар деле, балдарыңар деле силерди карап, андан кийин айтат да, чын эле апам мындай болчу, мамам мындай болчу, мындай окучу, жакшы кийинчи, тияка бияка барчы, андан кийин акча тапчы деп кыздарыңар силерге окшош болгонду мындай тилешет да. Балдарыңар болсо, алар деле ушундай мамаларды көрүп, андан кийин айтат, ай, аялым ушундай болсо экен, окуса экен, иштесе экен деп, үйгө акча тапсаң жакшы болот. Алар деле, мындай эркек балдар деле, мырзалар деле өзүңдү жакшы карап, мындай орусча жакшы выглядеть, жакшы, билбейм кыргызча кандай болот, өзүңдү мындай тактынакай кылып жүрсөң, акча тапсаң, анан билимдүү болсоң, сөзсүз түрдө сен балдарды да жакшы карайсың, балдарды жакшы воспитание кыласың. Эми воспитание бул эле бир эле айымдын, аялынын, апанын эле гана милдети эмес да, бул аталардын деле милдети. Андан кийин ошондой жасасаң, сен өзүңдү өзүң мындай сыйлап каласың да. Ата энең сени сыйлайт, өзүңдү өзүң сыйлайсың, балдар сени сыйлайт, кайненең деле сени сыйлайт. Мен ошо бир ай мурун ошо Окей радиосуна баргам, мен ошондо деле айткам, азыр деле айтып кетип атам. Сен билимдүү болуп, жакшы өзүңдү алып жүрсөң, тыкын алып жүрсөң, андан кийин акча тапсаң, сени өзүң деле өзүңдү сыйлайсың. Балдар сени сыйлайт, күйөөң сени сыйлайт, кайненең деле сени сыйлайт. Мен мисалы 4 балам бар, 2 балам бар, 2 кызым бар. Итого 4-төө. Андан кийин үйгө келгенде дайыма, мен үйдө декретте отурган эмесмин. Андан кийин үйгө келгенде азыр мисалы көбүрөөк иштейм, көбүрөөк акча таап калдым, балдарым бир аз чоңойду, андан кийин көбүрөөк тияка бияка барып калдым. Андан кийин болсо үйгө келгенде мындай такие көп пакеттер, кийим алып келгенде, постоянно продукт алып келесиң, пакеттер менен келген баары да чуркашат. Тиги биздин мышыгыбыз бар, ошо мышыгыбыз да чуркайт да. Эчтекеси жок келгенде, мама, что ты ничего не купила деп айтышат да. Ошондуктан мен ойлойт элем, жакшы мындай ийгиликтүү адамды кайненелер деле жакшы көрөт, күйөөлөр деле жакшы көрөт, балдар деле жакшы көрөт, мушуктар деле жакшы көрөт. Силер акча тапсаңар жана ийгиликтүү болсоңор. Ошондуктан айымдар, кыздар, энелер, апалар, сиңдилер баардыгыңарга эле айтып кетет элем. Эң биринчи бул ден соолук, экинчи бул билим, үчүнчү бул өзүңөрдү жакшы карап, андан кийин акча тапсаңар абдан жакшы болот. Жакшы өзүңөрдүн балдарыңарга, жаныңарда жүргөн кыздарга, балдарга мындай жакшы пример көрсөтөсүңөр. Өзүңөр мындай кыргызчасы кандай болот, цели, өзүңөр ошо өзүңөр жакшы көргөн нерсени жасай аласыңар да. Мисалы силер бизнес, мисалы чет өлкөгө барып, балдарды алып барып келейин деп чет өлкөгө балдарга чет өлкөнү көрсөтүп келейин десеңер, анда акча таап балдарыңарды алып барсаңар, балдар кандай
жакшы маанайда болот жана сыймыктанышат өзүнүн апасы менен жана сиз менен да. Ата энеңизди мынакей биз болсо мен дайыма айтып кетем. Ушу мен мамама жана папама абдан ыраазымын. Анткени тиги папам дайыма эле айтчу да, тиги окуу депчи. Мен ошо окуп жүргөндө студент кезимде абдан мындай ойлонурчу, эмне эле папам кечир окуу деп айта берет депчи. Так эле окуп атпаймынбы депчи. Бирок мен азыр андан кийин мамам мен күйөөгө чыкканда мен уже иштеп жүргөм, ар кайсы жактарга барып жүргөм. Уже адвокаттык лицензиям бар болчу, ар кандай фонддордо иштеп. Андан кийин мен мындай акча таап күйөөгө тийдим да. Анан ошо мен күйөөгө тийгенде, мен баламды төрөгөндө, мен балам 1 айга чыкканда, мен ошо UNDPге мени эмеге чакырганда жумушка. Андан кийин мен айткам 1 айда иштей албайм. Ага чейин иштеп жүрөм да, бирок башка жумушта. Анан бул жака мени чакырып, ошо балам 1 айга толгондо, ошо мен помню, ошо эмеге собеседованияга барып, ошо жана Чуйс проспект, Дом ООН деп коет, Чуйс проспект, андан кийин проспект Мира да, филармониянын жанында. Анан ал жакта ошо тиги баламдын папасы ошо баланы кармап турган эшикте, жай ал июль болчу да. Ошо баланы 1 айлык баланы мен барып собеседование кирип кеткем да. Андан кийин аны 1 сааттын ичинде өтүп, андан кийин тиги таласка мамамдын артынан кеткем да, жайында ысык биякта депчи. Анан ал жака чалышат, айжан келгиле, силер конкурстан өттүңөр, жумушка чыга бергиле деп, биринчи понедельниктен баштап. Мен болсо эми понедельник күнү бара албайм, менин балам кичинекей депчи. Мен декретный отпускада отургам да берки жумушуман. Андан кийин болсо ал жакта зарплатам 2 эсе көбүрөөк. Анда канча тиги 20 жылдан ашык мурун анда зарплата $600 деген көп зарплата болчу. Анда жана башка жакшы нерселер бар болчу ал жумушта. Андан кийин папам менен мамам сүйлөшүп, папам бул жакта папам да көбүрөөк. Мамам айткан, сен Бишкекке барып балдарга жардам бер, ошо квартира алыш керек. Тиги андан кийин кызым иштесин депчи. Анда күйөөм деле иштечү, бирок мен деле иштечүмүн, бирок бул жумушта зарплатасы көбүрөөк болчу да. Ошентип мен балам 1 айдан ашканда эле мен жумушка кеткем. Андан кийин мамам келип баламды караганда, андан кийин уже квартира алгандан кийин бир жылдан кийин анда уже няня алдык. Андан кийин бирок башка балдардын деле мамам дайыма карап, анан нянялар да жардам беришкен. Азыркыга чейин мамам жардамдашат да. Ошо мен мамама, папама абдан ыраазымын. Анткени ошо мен окуума, андан кийин ошо күйөөгө чыкканда деле өзүм ошо ата энем жардам бербесе, мамам жардам бербесе, балдарга карап мен ушинтип азыр иштебейт элем, ушунча акча таппайт болчумун. Ошондо дүйнөдө канча 20дан ашык ошо өлкөлөргө барбайт болчумун да, эми астыда да көбүрөөк. Ошондуктан кыздарга деле, силер балдарга деле айткылай, окуу өнүк. Азыр болсо мурун мындай интернет, мындай телефондор, компьютерлер жок болчу да. Азыр болсо YouTube бүт баардыгы бар. Эми каалайм десең кыргызча каналдар бар, каалайм десең орусча каналдар бар, англис тилин үйрөнгүлө. Азыр болсо мурун англис тилди только офлайн барыш керек болчу да, мындай атайын курстарга. Азыр болсо онлайн деле окуп алсаңар болот. Эми бул жакта эң биринчиси бул каалоо, желание болуш керек. Экинчиден бул болсо дисциплина да. Андан кийин бирдекеге жетишким келсе, өзүм максатыма жетишким келсе, сөзсүз түрдө ошондой болуш керек. Бирок мындай ыйлап отура берсек, анда деле боло берет да. Мынакей мен 4 балам бар, андан кийин мен айылда жашайм, андан кийин тилди билбейм, андан кийин ошо кечкери уй сааш керек десе, анда ошомончо эле калып отура берсе болот да. Ошондуктан мен ойлойт элем, көбүнчө көп нерселер силердин колуңардан келет. Бирок укук жагынан да абдан мындай маалыматты билип алгыла, бирдеке жасардын астында. Анткени мен чын эле ишенем, ошо укук бул сиздин коопсуздугуңуз. Орусчасы айтып коет, право это ваша безопасность. Бирдеке жасаардын астында дайыма жакшылап ойлонуп, анан сүйлөшүп, анан специалистке барып, же юристке барасыңарбы, адвокатка барасыңарбы, же жана 114-кө чыгасыңарбы, ал жактан жакшы консультация алып, андан кийин гана бирдеке жасагыла. Мен ойлойм, бул абдан керектүү жана нерсе. Анан бул өзүңөрдүн ушундай кыймыл турумуңар менен силер өзүңөрдүн балдарыңарга, өзүңөрдүн инилериңерге, сиңдилериңерге, өзүңөрдүн жаныңардагы күйөөлөрүңөргө, кайнине, кайнанаталарга дагы ушундай жүрүм турумду ушундай образец көрсөтөсүңөр да. Андан кийин өзүңөр дагы өзүңөрдү сыйлап каласыңар, урматтап каласыңар. Жаныңар дагы башка кишилер дагы силерди сыйлайт, урматтайт. Анткени билимдүү, тыкан, мындай
ден соолуктуу чатапкан адамды биз баардыгыбыз эле жакшы көрөбүз. Анан кийин ошондуктан менин каалоом ошо көбүрөөк айымдар билимдүү болсун, мындай ден соолугу жакшы болсун, жакшы жашасын, күйөөгө чыкканда ойлонуп чыксын, анан кийин иштегенде ойлонуп бирдеке иш кылгыла. Эми мен ойлобойм мынакей, эми барып укукту билип калсаң эле бүт баары сонун болот. Жок, ар кандай нерселер болот. Бирок ошо келишим болгондо же ойлонуп иш жасаганда же ушундай ар кандай далилдер болгондо мындай көбүрөөк коопсуздук болот да. Ошондуктан ошого силерди чакырып кетет элем. Эми мен көптөн бери эле сүйлөп атам. Силердин мындай суроолоруңар бар болсо суроо берсеңер болот. Бир ошого суроолорго бир 5-10 мүнөт калтырайлык, Саламатсызбы, мен суроо берсем болобу? Бере бергиле, конечно. Мен деген үй бүлөлүк зомбулуктан ажырашкам 2019-жылы 2 балам менен. Разводко өзүм берип, өзүм баарын неметкем, 5 жыл болду, бирок до сих пор тынчтык бербейт. Анан уже милицияга жазып деле чарчадым, ГКНБга деле жаздым. Алар айтат, свежий урган удар болбосо биз эчтеке кыла албайбыз депчи. Анан чет өлкөгө чыгып кетейин, 2 баламды алып десем, тигинин эмеси керек да, уруксатычы. Ооба. Ошол жөнүндө сурайын дегем да, мен мисалы уруксат алсам, навсегда ала аламбы же убактылуу гана 3 жылга, 1 жылга эле береби? Так, вот смотрите, эң сонун суроо да. Мен ушу жана зордук зомбулук жөнүндө айтып кетиптирмин да. Смотрите, үй бүлөдө зордук зомбулук болгондо көбүнчө ошо партнерлордон жана күйөөлөрдөн болот да. Анан кийин аталардан. Анан бул жакта болсо мындай үйдө зордук зомбулук болгондо, бизде зордук зомбулук деген биз мындайки өлтүрүп салды, мурдун кесип салды, колун сындырып салды, бутун сындырып салды деп ойлойбуз да. Үйдө кыйкырып, өкүргөндө бул зордук балдарга карата жана аялдарга карата да. Эми иногда эркектерге карата эле зордук зомбулук болуп калат. Ошондой болгондо сиз болсо сөзсүз түрдө милиция 102-ге чыгасыздар. Милиция келип эме микрофонуңарды өчүрүп коесуңарбы? Да, сөзсүз түрдө милиция келип, анан кийин жанагындай коргоо ордери деп коет. Временный охранный ордер. Коргоо ордерин сизге бериш керек, жана ошо зомбулук жасаган кишиге. Андан кийин болсо ага деле токтобосо анда дагы милицияга чалыш керек. Анан мен сизге айтып кетет элем да, көп айымдар мындай бир жолу чалып, анан 2 жолу чалып, анан кийин жөн эле видеого мындай сүрөт видеого тартып коюп анан жүрө беришет да. Андан кийин жарым жылдан болуп кетет. Ал кереги жок. Сразу жасаш керек, сразу милицияны чакырыш керек. Жаракат катуу болсо сразу скорыйды чакырыш керек. Анткени жана 102-га чалганда звонок регистрация болуп калат да. Милиция скорыйды чакырганда регистрация болуп калат. Анан кийин барып больницага көрүнгүлө, экспертизадан өткүлө, милицияга барганда милиция өзү келбейт. Милицияга көп жолу чалыш керек. Эми милиция силерди коргобойт, өзүңөр коргобосоңор. Милицияга чалып, мындай требовать этиш керек. Келгиле, минткиле, тигинткиле коркуп атам деп. 100 жолу чалса, 100 жолу керек. Ошону жасаш керек. Анткени силер гана өзүңөрдү мындай защищать ете аласыз, коргой аласыңар да. Андан кийин мисалы үйдө балдар болобу же туугандар болобу же кошуналар болобу, аларга да айтып коюш керек. Мындай болсо келип, мен иногда телефонго колум жетпей калат да. Милиция чакырып койгула. Милиция келгенде, ой, милициялыйлар көптөр бизде айтат, ой, бул эми анан элдешип аласыңар, минтип аласыңар. Эми алардын иши эмес. Мага мынакей, мен заявление, арыз жазам, жана мага коргоо ордерин бергиле. Коргоо ордерин бергенде сөзсүз түрдө заявление жазганда алар болсо ошол же кылмыш ишин же административный ишти коргоп ачып туруп, анан кийин болсо ошону эме кылышат да, тергештирет. Андан кийин болсо же бул административдик иш катары сотко жөнөтүшөт, же кылмыш иш катары сотко жөнөтүшөт. Мисалы жаракаттар катуу болсо анда бул уголовный иш болот да. Жаракаттар катуу эмес болсо анда бизде жана ошо административный кодекс о правонарушениях семейное насилие деген 70-70 берени бар да. Ошонун негизинде ошо жоопко тартса болот. Бул сөзсүз, бул бир, аны өзүңөр гана акырына чейин теткеришиңер керек. Экинчи, жана балдарды айтып атпайсызбы? Балдар жөнүндө ошо же ошондой силерде ошо соттун чечимине чейин жетип, даже административный иш болсо деле, ал ошонун негизинде силер сотко берсеңер болот да. Лишение родительских прав. Ал жакта бизде ошо семейный кодексте, үй бүлө кодексинде атайын статья бар да. Мынакей, ошо неуплата алиментов, да, алиментти төлөбөсө или жанагы
совершение семейного насилия в отношении родителя деген бар да. Мисалы, силердин ошо балдардын атасы силерге карата үйдөгү зордук зомбулук жасады. Анан ошонун далилдери болбосо, далил кандай? Бул жана силер арыз берген, милицияга арыз берген, жана коргоо ордери, жана ошо соттун чечими, булардын баары далил болот. Ошол бар болсо, сот жана суд обязан лишить родительских прав, да. Ошондо жана ата-энелик укуктан ажыратса, анда сиз болсо Россияга кайка кааласаңыз, ошо атасынын разрешениеси жок эле балдарыңызды алып кетсеңиз болот. Бул жакта ошо ата-энелик укуктан деле ажыратса деле, то есть лишение родительских прав болсо деле, ошол ата-эне алиментти все равно төлөш керек. Мен ойлойм, бул сизге мындай как мындай түрткү катары болуш керек да. Ошондуктан эми тажабай эле, тажасаңыз деле башка эч ким силерди коргойт. Ошо милицияга чакырыш керек, скорыйды чакырыш керек, коргоо ордерин сураш керек. Аны баарын өтүп, андан кийин сотко чейин жеткирип, сот ошондой чечим чыгарганда, андан кийин ошо мынакей үй бүлөдөгү зордук зомбулук жасады, мынакей жоопкерчиликке тартылды деген соттун чечимин алганда, ошол соттун чечими менен андан кийин сотко кайрылып, жана аталык укуктан ажыратуу жөнүндө доо арыз менен кайрылып, андан кийин ошо аталык укуктан ажыратылганда, ошол соттун чечими менен гана сиз андан кийин балдарыңыз менен башка өлкөлөргө атасынын укугу жок, атасынын разрешени жок эле чыгып кете берсеңиз болот. Негизи ошол эгер лишить эте албасам 1 жылга же 3 жылга же нарсегде ала аламбы уруксатты? Ошондой жолу барбы? Нет, если лишать этпесеңиз, анда нет. Если лишать этсеңиз, это вообще срогу жок да. А лишение родительский жок болсо, анда сотко берип, өзү разрешение бербесе, атасы анда сотко берип, бизде мындай эме кылыш керек да, сот аркылуу разрешение на выезд ребенка за границу деген бар да. Бирок силер андай арызды сотко бергенде, бул уже тяжело болот. Силер за границу легально кетишиңер керек. Андан кийин барып сотко вы должны доказать, да, чын эле легально кетип атам, балдар аякта жакшы жашайт, мындай жашай турган жери болот, менин жумушум болот, эмгек акым мындай болот деп, ошонун баарын силер сотко далилдеп келиш керексиңер да. Ошондо гана сот өзү чечет, силерге разрешение береби же бербейби, анан канча убакытка. Мен көп юристтерге чалып, жанагы биздин Кыргызстандын номерлерине чалып көптөрдөн сурасам, мага айтышты да, сиз ал наркоман болсо же бир мындай такыр бир инвалид бирдеме болсо гана атак башка жолу жок, даже алиментти көп жыл төлөбөсө дагы лишить эте албайсыз деп айтышты да мага. Мен мисалы 2 жылдан бери алиментти атайын жазгам, бирок 3 ай сайын баягы жазып турушум керек да, жазбай жүрөм, себеби мүмкүн мен ошол мага возможность болот бир күнү мен алименттен буга чейинки, мындан кийинки отказ кылам, сен уруксат бер десем мүмкүн макул дейби деген үмүттө албай жүрөм да. Андай жасабагыла, ал алименттен сегодня макул деп коет, эртең башкача алып коет. Смотрите, бул жакта мен билбейм сиз кимге чалгансыз. Мен с полной ответственностью айтып атам да, мен мындай иштерди көп эле алып баргам. Лишение родительских прав деле болгон. Бул жакта не только алимент төлөнбөгөн да, тут еще это жанагы аталык укугун, он с детьми общается, нет, воспитывает детей. Он общается, но 1 жылда бир үйүнө жиберем, барып жатса дагы ошо бир күндө да баланын психикасын бузуп, урушуп, сөгүп, ыйлап жиберет да. Балдар качат, менен көрөт. Ты испортишь психику деп менен көрөт, өзү бузат. Не, ну вот смотрите, вы тогда не пускайте, и ОПСД жазгыла, өзү келип жазсын да, я никуда не пускаю деп, да, вы возьмите решение, силерде решение суда барбы или силерде соглашение жок да, что дети Я каждый раз жазам да, келгенине коркутканын. Послушайте, у вас есть решение суда о том, что дети постоянно с вами проживают? Бар ошондой соттун чечими? Бар. Что там написано? Дети постоянно с вами проживают? Да. Ну тогда не пускайте, потому что скажите, если ал келип ана алып кетем десе, силер айткыла, ОПСД бар го, жана акимиатта отдел по поддержке семьи и детей бар да. Мынакей, мен балдарды жиберем, бирок балдар анан расстроенный келет, минтет тигинтет деп эле, анан кийин алар болсо тергөө жүрүштүрө берсин. Анан кийин болсо сотко кайрылганда, вот алименты не платит, раз, второе, с детьми не общается, два, да, они скажут, ой, тиги атасы айтат, мен алып кетет эле, анан бул жибербей атат. Мен жибербей атам, потому что балдар ыйлап келип атышат деп, да, понимаете, балдар 10 жашка чыкты беле? 9 жашта, 6 жашта. Ну после 10 лет у детей спрашивают, да? Ошол бизде ошонун баарын далилдерди чогуш керек да, далил болгондо письменный далил, да? Ошонун негизинде, когда вы можете или лишить родительских прав, или просто
получить разрешение на выезд за границу, но здесь тяжело, потому что за границу разрешение алганда вы должны легально выезжать, да, и вы должны доказать, что вы действительно там легально будете жить, акчаңар болот, жашаган жериңер болот, там балдарга ал жакта сиз менен жакшы болот деген далилдерди силер сотко алып келишиңер керек. Ошондо гана сот өзүнүн соттун укугу барда разрешать вам выезд за границу или не разрешать. Вот. Казыр милицияга жазам, милиция дело ачат, ошо делону сотко жеткирбей, эки делону созуп жүрүп, жаптырып салат да, сотко жеткирбей. Да? Көп айымдар ушинтип айтат. Анан мен айтам, вы в милицию постоянно звоните и прямо требуйте, чтобы они взяли, до конца довели, судмедэкспертизу пройдите. Анан алар болсо, они не могут, милиция после арыз менен кайрылгандан кийин далилдер болгон, они не могут просто так закрыть. Вы прямо требуйте какое-то дело до конца доведите. Уж да, канча жылдан бери туруп. И тогда ошол чын эле мынакей сотко жеткирип анан сот вынесет решение. Да, виновен, совершал семейное насилие, же в административном порядке, где в уголовном порядке. Потом можете подавать и на лишение, и на выезд за границу. Там будет гораздо легче. Все остальное, наверное, уже, я, наверное, все ответила, да? Это, наверное, уже в личном порядке. Их послушаем, давайте. Башка суроолор бар болсо, давайте 5 минут, и потом уже заканчиваем. Просто я специалист в этой области, много лет работаю, да, многим помогала лишать родительских прав, взыскивать алименты, жана мүлктү жубайлардын ортосуна мүлктү бөлүшкөнү, ошонун баарын мен көп жылдан бери иштеп жүрөм да, ошондуктан ушундай нюанстардын баарын билем. Аны не только адвокат, аны өзүңөр деле до конца жана далилдерди чогултуп адвокаттын айтканын угуп анан кийин жасашыңар керек да. Ошондой соттун туура силерге керектүү чечимин аларын анда шанстары көбүрөөк да. Так, кимде дагы суроо бар? Суроо жок болсо анда бүтүрөлүк. Уважаемые участницы, если у вас есть вопросы, вы можете сейчас включить микрофон и озвучить, либо написать в чат. Если у вас есть какие-либо вопросы. Да, пишите. Таких возможностей, когда у меня консультации дорогие. Вот сейчас у вас есть время, да, я редко делаю такие. Иногда я в городе делаю чай с юристом, но, может быть, и в регионах тоже делаю. Но это тоже платно, да, но консультация лично, она не дешевая, да, ну, я просто уже специалист в этой сфере, да, поэтому, если есть вопросы, воспользуйтесь возможностью, да, и задайте свой вопрос. И вам прям хочу сказать, да, подписывайтесь на блог, там на кыргызском, на русском много информации. Это прям не консультация, но, по крайней мере, силер билип каласыңар да, ушундай мындай жаман ситуацияга калып калсам, эмне кылса болот, кимге кайрылса болот. Мен өзүм кээ иштелерде алып бара албасам, өзүм коллегаларыма берем, анткени мен баардыгын эле ала бербейм да. Андан кийин же мисалы жана акысыз мындай жөн эле алиментти өндүргөн иштер болот. Ал жактан деле мисалы акысыз юридикалык жардамга барып, ошол жактан консультация алсаңар болот. Же акысыз юридикалык берген жардам центрлерге барып, ал жактан акысыз юридикалык жардам алсаңар болот да. И жанагы үй бүлөдөгү зордук зомбулук жөнүндө менин блогумда абдан көп жакшы маалымат, ошондуктан окугула, карагыла. Эми силер өзүңөрдү коргобосоңор, силерди эч ким коргобойт. Мага ишенип койгулачы, канча жылдан бери ушундай адвокат болуп иштейм. Моя милицияга тиги арыз берип койдум, анан милиция мага чалган жок. Милиция чалбайт силерге. Эми өзүңөр коргоп, анан милицияга чалып, ай миникиле тигинтип, никто вам не позвонит, никто вас не защитит, если вы сами не начнете. Ошондуктан өзүңөр жазгыла, кайрылгыла, окугула, адвокаттарга баргыла, 114кө чалгыла, билбейм, акысыз юридикалык жардам берген центрлерге чалгыла. Өзүңөр окуп, карап, анан кийин мындай өзүңөр аракет кылсаңар, өзүңөр да анда мындай иш батыраак чыгат да. Андан кийин милицияга жөн эле арыз берип, алар эчтеке алган жок, алар эчтеке кылбайт. Же соттук аткаруучу алименттерди өндүргөн жок, алар деле өндүрбөйт. Аларды силер мынакей ай бер, ана мынакей арыз, мына тиги, мына дегенче алар эчтеке жасабайт. Ошондуктан мен ойлойт элем, баардыгы силердин колуңарда. Ошондуктан окугула, жазгыла, карагыла, өнүккүлө, мындай укук жагынан бир аз грамотный болгула. Андан кийин ошондо гана барып өзүңөр иштесеңер, мындай жолдорун кандай алыш керек, эмне кылыш керек, ошондо гана өзүңөрдү коргой аласыңар да. Жөн эле ыйлап отура берсеңер, можно и плакать, можно и не плакать, поэтому мындай решительный болгула, мындай смелый болгула, анан кийин өзүңөрдү мындай
Ракет кылып да. Тут еще двое участников подняли. Да, два участника подняли руки. Да, пожалуйста. Ваши вопросы. Саламатсызбы Айжан, жакшысызбы? Саламатсызбы? Эже чоң рахмат сизге, жакшы консультация болду. Менде вопрос бар эле, бирок мындай сүйлөшсөк болобу дегем да. Номериңизди алып. Да, просто вот у меня консультации платные, да, вы WhatsApp, если они не, если срок болсо, я без проблем по телефону могу сказать 5-10 минут, да, бирок иногда мне в директ присылают вот такие там письма, да, и еще решение суда, я не буду смотреть. Жок, андай эмес, просто эле бир вопрос болуп атат да. Мен өзүм юристмин, просто ошол мага бир эме керек болуп атат. WhatsApp мне напишите, ладно, тогда если это не так много времени занимает, хорошо? Рахмат. Так, еще участница есть. Пожалуйста, ваш Саламатсызбы, вопрос. менде дагы бир суроо болуп атат. Мен алиментке жазганмын да 10 жыл мурда элечи, бирок 10 жылдан бери нары жакшына болуп өндүрүп беришпейт да. Анан быйыл ошол билбейм, сот аткаруучуларга барам эле эч эле өнбөйт деле. Анан өзүмө деле анча чуркаган жокмун действительно. Анан ошонун суммасын деле билбей калдым, азыр канча болгон, көбөйүп кеткен болуш керек. Ошо мынакей Дилбар, балдардын атасы иштейби азыр, иштебейби? Балдардын атасы официально иштебейт окшойт. Сиз өзүңүз жакшы эле чуркаган жоксуңар. Азыр эмне канча суммасы билбейсиздер. Эң биринчиден жана соттук аткаруучуга баргыла. Силердин колуңарда жана исполнительный лист, анан кийин жана соттун чечими бар да. Ошол соттун чечимин алгыла. У вас должно быть оригинал один, да. Анан кийин сот аткаруучунун эме барагын алгыла. Анан кийин ал жакка баргыла соттук аткаруучуга. Анан кийин эме ошо арыз жазгыла. Мынакей соттун чечими мындай, ошондо эле бергем. Андан кийин бүгүнкү күнгө чейин эчтеке төлөгөн жок. Азыр акча долг жана карыз канча болду? Анткени алар карызды ошо ар бир айга санайт да. Бул бир, экинчиден болсо жана ар бир төлөнбөгөн күн барго, 10 жылдардан бери төлөнбөй атат, 10 жылдан бери айланан 3650 күн болуп калды да, мындай санасак. Ошо күнүгө там каждый день проценты начисляются, да. Ошол процент менен төлөп бергиле деп мындай арыз жасаңар, 2 экземплярда, бир ошол экземплярды ошол через канцелярия ошол жака бересиңер, экинчи экземплярда силерге жана подпись, анан кийин входящий номерди берет, анан кийин бир 14 күндөн кийин барасыңар, алар бардыгын санап бериш керек да. Ошондо алып, ошону анан ал жактан да айтасыңар, ошол долг жөнүндө, карыз жөнүндө кагазды алганда силер болсо мынакей ошону өндүргөнгө жардам бергиле деп. Аны өндүрө албаса 3 ай дагы күткүлө, андан кийин анда милицияга берсеңер болот. Ошо алимент төлөгөн үчүн есть там статья такая: злостное уклонение от уплаты алиментов. Ошого анда эмеге кылмыш жоопко тартылсын деп. Анда бат эле Родительский лишение боюнча ошо сурайын деп аттым эле да. Ошондо лишат эте алабызбы биз? Азыр себеби мен дагы ошондо бир заграница 4 бала, экөөсү уже чоңоюп кеткен, эме 18ден өтүп кетишти. Экөөсү менен заграницага чыкканга менде мүмкүнчүлүк жок болуп атат да, балдарды мененчи. Бербейт ата алимент. Вы тогда, вы знаете, где он живет? Знаю. Тогда тем более возьмите жана соттук аткаруучуга барасыңар, жана кагаз жазасыңар. Анан кийин алар болсо жана чоңойгон балдарга деле ал 18ге чейин төлөгөн эмес да. Төлөгөн эмес. Ошо соттук чечимде ошол 4 бала тең бар да. Ошону мага ошо тиги 2 балага ошо 18ге чыкканга чейин ар бир баланыкында, булардыкын да бүгүнкү күнгө чейин, андан кийин ал процент менен санап берет. Ал ошол кагазды алгандан кийин ал төлөгөн жок да, аны милицияга кайрылсаңыз болот, или через соттук аткаруучу через него, же или сами да, мынакей долг мындай деп кагаз керек аларга, далил керек, төлөгөн жок деп. Андан кийин алар болсо жана кылмыш иш козгоп, андан кийин кылмыш эмеге жоопко тартат дегени. И плюс сделать ему запрет на выезд за границу, а потом сразу можно еще его лишить родительских прав, что с детьми не общается и плюс алименты не платит. Если вы лишите его родительских прав, тогда жана соттун чечими негизинде, тогда, пожалуйста, потом, как только это решение вступит в силу, хоть куда можете езжать. Хоть на хоть куда могу потом, да? А эме алименттен отказ болбойт, ошондо алимент кадимгидей төлөнө берет, Конечно. Вам что какой у него долг, прямо карасаңар жана кагазды внимательно окусаңар, ал жакта обязательно, чтобы с процентами было. Анан кийин ал жакта уже приличная сумма болуп калат да. Анан кийин ал
болгондо алып туруп анын негизинде и запрет на выезд за границу поставьте, и подайте в милицию, на этот, привлечь его к ответственности за злостную неуплату алиментов, и сразу подать жанагы негизинде на лишение родительских прав. Но лишение родительских прав болгондо было бы хорошо не только, что он не платит алимент, но плюс, что он с детьми не общается, да, вот, ну, сколько времени, да, больше 10, то могут и у них спросить, да, и потом, я думаю, что если эти основания будут, то суд примет решение, что лишить его родительских прав. Вот, лишат этет, бирок дальше баягы эки баланын эмеси төлөнө берет. да, лишение родительских прав болгондо аны жана алимент төлөөдөн не освобождает абсолютно. Вот это надо было. Спасибо, Эже, рахмат. Чоң Я рахмат. вам оказала консультацию, слава богу, не просто так время провели. Саламатсыздарбы? Убакыт болуп калды. Мен да бир суроо берейин дедим эле. Давайте быстро. Мен өзү мектепте иштейм, анан өзү жанагы балдар сабак учурунда телефон колдонууга мүмкүн эмес го, э? Анан биз жанагындай буктар сатып келип койгонбуз ар бир эмегечи. Анан ага дагы салбастан балдар ойноп отурган кезде алып койсок, ну ата-энелер биз кайрылчу жерге кайрылабыз. Силер бунун телефонун алганга укугуңар жок. Андай мындай деп коркутуп келишет да. Жана телефондорду окуучулар кирип кетип атканда мындай коюп эметишет да. Өздөрү көз алдында турган жанагындай букстардычы. Ошого да салбастан балачы ойноп отурган жеринен мугалим алып койсо, ну сразу ата-энеси келет, же чалып коркутушат, ушундай да. Вот, я, честно, не знаю, но чисто логически, я думаю, да, жана закон об образовании дегенде бар, там что родитель должен, что школа должна, да, а вы же учитель, вы же должны себя, на самом деле сейчас родители тоже борзые пошли, да, можно сказать, да, анан кийин у вас должны быть правила, да, и каждого родителя, плюс и каждого ребенка ознакомьтесь с этими правилами, и что вот ребенок, который вот на урок заходит, да, или вообще с утра в школе, он сдает этот телефон, да, под роспись, да, или под что там, я не знаю, вечером забирает, потому что на уроке телефоном пользоваться нельзя, да, и что если вы там, ребенок пользовался, то вы как-то его наказываете, ну не то, что наказываете, да, вы там просто там или ну, я не знаю, оценку, наверное, тоже нельзя снижать. Вы тогда просто говорите, что ваш ребенок там был на уроке, игрался, игрался, деп айтасың да, и родители что хотят тогда? Ой, ал ойноп аткан жеринен алдым деп, ну башкалар деле ушундай десе, ошентип мен ошондой ситуация көп калып жатам да. Ата-эне эмне дейт? Ойной берсин деби, эмне дейт? Жок, сен эскертүү гана берип коюшуң керек дейт. А мен саат сайын же болбосо ошол улам телефон алып караганда сал же коюп кой деп мен эскертүү берген сайын андай 45 мүнөт мен ал балага эскертүү бербей мен өтүп кетем да. Не, ну здесь тогда нужно, наверное, Анан мен алып коем телефонду. да. Телефонду алып койгондон кийин кичине жоопкерчилик сезсин бала, кийинкиде ошол нерсе кайталанбасын деп, хотя бы сабактын аягында кел, ушу бүгүнкү күндүн сабак аягы чыкканда кел деп ошентсең эле уже звонок кыла башташат да. Нет, ну здесь, наверное, проблема всей школы. Вы, наверное, должны тогда с родителями сделать. Директорлор айтат, алып кой бергиле, 2-3 күн жада калса мага алып келип бергиле, мен 25 чейин коюп коем деп айтат. Бирок аякка жеткиргичек деле кайра директорго чейин чалышып, ушинтип алып коюптур, ал жөн эле телефон караган экен, жөн эле күндөлүккө кирген экен дешет да. Нара, түшүнүп атам. Это не ваша проблема, это тогда проблема директора. Пусть он собирает родителей, анан кийин письменно уведомление жасын, письменно, да, на родительском собрании, что мы запрещаем эти, школьные, телефоны, да, сотовые телефоны, деп, анан кийин под роспись, да, и что если там ребенок будет играться, мы просто телефон забираем, депчи, да, но ошону жаспай, вы не можете чын эле там каждому ребенку там вместо урока проходить там отдай, да, ошондой жасып, анан кийин мы вас уведомляли, балдарыңар телефон ойлосо, мы просто будем забирать, деп, письменно всех хотите. Если нет, тогда учеба здесь не получится, все, другого выхода нет. Рахмат. Так, девочки. Так, тут еще есть поднятые руки. Я так, давайте. Есть вопросы. Мне уже бежать надо, мне там уже звонят. Хорошо. Тогда здесь еще был вопрос, как могут с вами связаться, то есть где могут получить ваш номер телефона? Я вам сразу говорю, большие консультации – это время, да, если это какой-то легкий вопрос, я без проблем, всегда 5-10 минут я по телефону говорю, да, и потом еще помните, да, мындай бизде айтат го, ой, бизден, вот я сейчас, у меня
кыргызча больше эме жанагы Инстаграмда көбүрөөк консультациялар кетти, анан кийин көптөр жазышат, ой адвокаттар мындай, адвокаттар тигиндей, кымбат, анан мындай да. Кымбат, хорошо, но кымбат, потому что я профессионал, да. Экинчиден болсо адвокаттардын колуна эчтеке келбей калды, возможно, да, бирок силер адвокатка келгенге чейин силер качан адвокатка келесиңер? Мен просто по своим клиентам знаю, да. Мен өлүп баратканда, мынакей жана неме ооруп атканда бар го, мынакей уже когда за здоровьем не смотрим, донцебузду карабайбыз, анан башым ооруганда тияк баспай алганда гана больницага барасыңар го, ошондо там и сердце, и ноги, и все остальное. Адвокаттарга деле көптөр келгенде мынакей соттун биринчи чечими, экинчи чечими, анан кийин жогорку сотко баратканда анан келишет да. Анда келгенде уже бесполезно, скорее всего, да. Ошондуктан мен ошон үчүн мен кыргызча, орусча жана блогумда маалыматыма айланайын, алдын ала келгендечи, алдын ала билип алгылачы, это дешево и намного дешевле, чем потом. Үй жок калганда же, баласы жок калганда же, дагы бирдекеси жок калганда. Ошондуктан, если вы вовремя приходите, конечно, и мага да жакшы, башкаларга, өзүңөргө да жакшы, анткени результат болот. Если вы вовремя не приходите, когда уже ничего нельзя сделать, тогда толку нету, да, плати, не плати, разницы нет. Ошондуктан я просто ошону айтып коеюн дедим, да. А так вы мне тогда на WhatsApp напишите, но я не всегда отвечаю и не всегда успеваю. Но если это легкий вопрос, конечно, я могу помочь, да. И я думаю, что вот с организатором СМЕРИМ я связывалась, через пару недель, через 2-3 недели я тоже могу еще одну такую встречу провести, может 2 или 3, да, но приходите больше человек, да, вопросы готовьте заранее, да, потому что я понимаю, был бізде мен адвокаттын дегенде элдин баары айтат, ой Кудай сактасын, но не Кудай сактасын, эми бирдеке вовремя келбесеңер Кудай сактабайт. Да, өзүңөр да сактайсыңар. Конечно, Кудай сактасын, бул жакшы, Кудай бизге жардам берет, да, но сами, если ничего делать не будете, никто вам ничего не поможет. Ошондуктан, я вот прям организаторов прошу, сделайте рассылку, да, вот у вас большая сеть, какие вопросы, да, что там, как. Я тогда упор на эти вопросы сделаю, да, чтобы следующая там встреча, да, она была максимально полезная, да, чтобы вы смогли прямо попользоваться мною, да, целый час, потому что эти консультации стоят дорого, да, и там не могут позволить многим. А здесь вот я могу вас прямо на эти темы рассказать, показать, да, что нужно делать, да, и тогда и польза от меня будет, и вам приятно будет, ну и мне приятно будет тоже. Отлично, большое спасибо. Здесь, получается, еще у одной участницы есть короткий вопрос, тогда ей лучше вам написать на WhatsApp, Нет, верно? давайте сейчас. Или сейчас? Да, давайте, вы можете озвучить вопрос. Здравствуйте. Я хотела спросить, я вот сдаю в аренду автомойку и составила договор как бы между собой и арендатором. И хотела узнать, надо ли это заверять, этот договор, насколько он будет сильнее, если он будет у нотариуса заверен. Или где его вообще надо усилить? А вы сдаете кому, юридическому лицу? Нет, это физлицо. Можете заверить, можете не заверять, да, но самое главное, чтобы там было четко все прописано. Если у вас есть, например, печать, вы печатью заверяете, если вы ИП, да, там, у него печать, вы тоже печатью заверяете, но самое главное – это условие. Мне кажется, можно не заверять. Значит, нотариус не придаст лишнюю силу, правильно? То есть главное составили и все. То есть в случае чего этот договор имеет силу, да, как бы и без нотариуса. Если вы составили, если вы, например, печатью своей скрепили, да, своей там, вы ИП Печати или, нету. да, ну тогда да. Но если печати нет, ну тогда можете у нотариуса, если не так дорого, да. Конечно, для людей удостоверение у нотариуса, оно только больше устрашающий, да, фактор, да, вот я так предполагаю. Я да? просто как-то сходила сначала, сразу пошла, но нотариус сказала, это совсем не нужно, мы вообще такое как бы не практикуем. И я просто решила убедиться у вас. Да, нет, это разницы нет, да, но просто многие думают, раз нотариус, значит прямо очень круто. Да, разницы нет, он и так будет действовать, да. А юридические лица, они просто своими печатями заверяют. Если у вас как бы просто физические лица, пожалуйста, но только все условия четко пропишите, если вовремя не заплатят, если там ремонт и так далее, это самое главное, да. И чтобы у вас был, да, печати плюс его паспортные данные там прилагались, и чтобы у него был экземпляр, и чтобы у вас был, да, чтобы вы знали в случае чего, что делать. Это очень важно. Спасибо большое. Все, девочки, вам спасибо огромное. Я думаю, что
польза была. Я сама рада, что я вам помогла. И я прям очень рада, что девочки, что Скелет ЧКМ делают такие встречи, потому что я прямо хочу, чтобы наши девушки, женщины были решительными, смелыми, зарабатывали деньги, видели мир, да. Это так важно, потому что вы рожаете детей, вы воспитываете детей. И от того, какие вы будете, да, ваши дети будут таким, потому что наши дети, они нас не слушают, они делают то, что мы делаем. Да, я так хочу, чтобы каждая девушка, каждая женщина, она не только семьей жила, не только, да, и детьми, чтобы она еще и реализовывала свои мечты, да, и прямо вот жила с таким, с удовольствием, да, это вот, не знаю, моя цель, наверное, да. Все, всем Огромное вам спасибо, да, большое спасибо за полезную встречу. И тут еще был вопрос по поводу номера. Я хотела сказать, что номер телефона вы можете у Айджан Джуманалиевой в инстаграм-профиле найти. да, Там вы так есть WhatsApp, пишите, да, номер. пишите, Как раз там можете всем найти. девочкам, да, и Да. там вы можете написать, ладно, хорошо? Все хорошо, огромное вам спасибо за полезную встречу, да. Всего хорошего вам. До свидания. До свидания. Так, как выходить?